түңгүл өзүң. Камаш керек бардыгын, чекезинен камаш керек. Башка жол жок. Айзыл эри тозолду болду экен бул жерде. Илгери ачык эле басып жүрчүк да бул жерде. Эртең келип дагы бир комплекс курабыз деп, дагы акчаны барды кором жол кылып дагы бир жака коротобуз да. Аттуу мэр Болот Турдуевич калыбына келтириңиз могуну. Урматтуу мекендештер, урматтуу токтогуктар, 17 июль 2022 жыл. Биз да ушундай мэриянын ичинде курулуштар дагы сиздерге изилдеп, мындай чекесинен көргөзөлүп атабыз. Реалдуу түрдө бүгүн иш жүрбөй атат да. Жүрсө дагы баардыгы сапасыз, анткени башчы жок, башкаруу жок. Айтып атам го, мэрди жаңы коюш керек, алып келиш керек, мыйзамдуу кылып ишке салыш керек. Анан депутаттар талапты кылыш керек. Мына ошондо өзгөрүү болот. Мына сиздерге бүгүн дагы бир объектиге келдим. Чагылдырып берейин. Көңүл буруп, лайктан басып, өзүңүздөрдүн талкууңуздар кылып, коомдук жүрүштө да жардам беришиңиздер керек да. Депутаттардын баардыгы бекер иштейт, ошондуктан сиздер да жардам бериңиздер. Өтүп, ары өтүп, бери өтүп карап, жада калса цементи кандай кошулуп атат, башкасы кандай болуп атат, баардыгын мындай көз салып карап жардам берсеңиздер да жакшы болот. Мына урматтуу Токтогулдук жарандар, Токтогулдун спорт сүйүүчүлөрү, ушул атайын спорт комплекске деп бөлүнүп берилген жер бүгүнкү күндө ушул 30 миллион сомго жакын акча каралган. Так мен азыр кагаздарым жанында жок, тийиштүү документтер бизге чейинки чакырылыштын депутаттары менен бекилген. Эсиңиздерге сала кетейин, атайын эсеп бар го, спецфонд. Мына ошодон бөлүнгөн да, бул мэриянын акчасы эмес, спецфонддон бөлүнгөн. Ал жакта байкоочу кеңеште бизде атайын шаардык кеңештен жөнөтүлгөн ошо акчалар бөлүп келип курулуштарындай жайында текшере турган биздин атайын өкүлдөр да бар. Ошончо дагы ушул бүгүнкү күндө бул курулуш кандай жүрүп атат, талапка жооп береби, буну да чагылдырып берип койбосом болбойт. Анткени мен өзүм спортту сүйгөн адам катары, ушул спорт дүйнөсүндө өскөн адам катары, мына мени спортсмен инилерим, досторум, агаларым сыйлабас эгерде буну да текшербесемчи. Мына азыр сиздерге реалдуу түрдө кандай курулуш болуп атат көргөзөйүн. Андан кийин ушул тийиштүү корутундулар чыгарып туруп, ушул курулуш тармагындагы туруктуу комиссиясынын төрагасы катары анан протоколдук тапшырмалар беребиз, анан ордуна коебуз буларды баардыгын. Мына сиздерге мына түстүгүн, сапатын, катуулугун, арматуралардын калыңдыгынан бери чагылдырып бере алам. Мына достор, азыр мына депутаттык туруктуу комиссиянын депутаттары менен келип жеринди изилдеп атабыз. Мындай бир аз кыйшак болуп курулуп кетип атат. Эми бул фундамент деген основабыздын макалдар бар го, фундаменти начар экен депчи, ошо фундаменти начардан башталат да баардыгы. Азыр биз Мырзакерим Кайкыевич экөөбүз келип, атайын жылкалар менен алып келип, азыр түздүгүн ченейбиз, азыр сиздерге түздүгүн ченейбиз. Анткени фундамент болгондон бунун үстүнө эртең дуал турат дегендей, анан эртең дуалы кыйшык болсо трещина кетет дегендей. Мына ушунун баардыгы балык башынан сасыйт болуп тура эмес болот да. Андан сырткары мынакей жумуштун ылдамдыгын текшеребиз. Атайын курулуштун пландары болот. Бул айда буну бүтүрөм, бул айда буну бүтүрөм деген. Ушулардын баарын текшеребиз. Азыр бул жактын баардыгы фундамент куюлгандан кийин засыпка болот. Бирок ошол засыпка болоордун астында асты трамбовка болуп, кургакталып, анан кийин болуш керек да. Бирок бул жерде мен эмнени байкай алдым, достор? Мына бул жерде суу каптап атат. Суу каптап, бунун баардыгы мынакей эртең асадка берет, дуалдарга трещина берет дегендей. Жана башка мындай көйгөйлөргө алып келет да, жада калса бул имараттын кулашына алып келет. Ошон үчүн мынакей баардыгын курулуштун правиласы менен куш керек. Задент этип кеткен да. Мынакей бул жерде атайын суунун тетиктерин сындырып кетишкен да, мына бүгүнкү күндө мындай абалдар жаралып атат. Эми буну акырын билгиспей көмүп койсо, же болбосо бул водопровод кийин астынан тамып отуруп кандай гана жагдайларга да келиши мүмкүн да. Андан эмне түстүгүн эсептейли анда. Сиздерге көрүнүп атабы? Мындай болуп туруп атайын жылкаларды байладык. Азыр
түздүгүн текшеребиз, сиздерге көргөзөбүз. Мына достор, биз ички жана сырткы беттерине мындай жылкаларды тарттык. Анан ички бетинен кимде ким строитель болсо айтсаңыздар болот. Мындай жылкалар барып түздүгү колоннанын ортосуна келип калып атат. Эми мен түшүнүгүм боюнча колонналарды көтөрүп туруп ортолоруна кирпич менен же болбосо жана панель менен көтөрөт окшойт. Ушул жерлерин азыр биз Кудай буйрса мэриянын технадзору бар. Ошого дагы тапшырманы беребиз. Андан сырткары спецфонддун да өзүнүн технадзору бар. Аларды да чакырып бул боюнча бизге түшүндүрүүлөрүн беришин талап кылабыз. Андан сырткары эгерде сиздер да ушу видеону көрүп калсаңыздар, сиздер да өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырсаңыздар болот. Мына колонналар ушундай деңгээлде, ушундай өзүңүздөр көрүп аткандай биринин башынан баштаса, бири колоннанын ортосунан өтүп атат. Булар эми колонналар кыйшык болсо, кийинки ички жасалганларын жасаганда расходдор көбүрөөк болуш керек, же болбосо дубалдар кыйшык болобу, кантип түздөшөт. Ошону так маалымат ала албай атабыз азыр. Бирок мына бул жактардын баары засыпка болот. Фундаменттин деңгээлине чейин. Андан кийин колонналар көтөрүлөт. Иштин жүрүшүндө дагы сиздерге чагылдырып турабыз. Ой пикирлер болсо калтырыңыздар. Мына келечектеги Токтогул шаарынын негизи эле ошол 10 айыл өкмөткө белгиленген бул чоң спорт комплексте, жаңылышпайм, спорттун ар түрүндө спорттук иш-чаралар Кудай буйрса өтүп турат. Мындай залдар өзү көп болсо, албетте биздин коомубуз дени сак болот деп белгилеп айтып кете алам. Мына бул суу боюнча дагы биз өзүбүздүн азыр протоколдук тапшырмалар беребиз. Тез аранын ичинде бул сууну сарыктырбаса, 1 айдан бери ушул суу туруптур. Кийин асадка берет. Нымдуулугу бул жакка чейин чыгып кеткен. Анткени курулуш иштерин жүргүзүп атканда могул жерде чоң бизде лоток бар экен. Ушул лотокту жарып салышыптыр. Ушул жерде техникалар менен. Ошонун себебинен астынан агып атат. Асты ным болуп, ушундай болуп көл болуп калды. Ушуну көрсөңүздөр, урматтуу мэр, мына сиздин абегиңизди ушундай бир шалакылыктар болуп атат. Ушуну түйүндө эле турасыз, эрте менен эрте басып келип, жөн эле күн сайын эле текшерип кое турган маселе да ушунучу. Көзүнө сайып туруп, атайын. Ошол ким курулушту ким жүргүзүп атат, кайсыл подрядчик, алар менен жөн эле сүйлөшүп койсоңуз боло турган маселелер да мына. Түйүңүздө турган 50 метр, 100 метр беракта маселе ушундай шалакылык менен аткарылып атат да. Эртең мунун баары көчсө, сиз мөөнөтүңүзбү, бөлөңүңүзбү тапшырып кеткенден кийин мына элге эле залал мына. Ушундай да фундамент начар болуп атпайбы? Бүт кароо начар, байкоо начар, ишти жүргүзүү начар, анан начар болот да бардыгы. Эртең келип дагы бир комплекс курабыз деп, дагы акчанын бардыгын коромжол кылып дагы бир жака коротобуз да. Мына, пожалуйста. Урматтуу мэр, Болот Турдуевич, мыйзамсыз болсоңуз да келип могул жерлерди калыбына келтириңиз могуну. Тапшырманы коюңуз. Же болбосо сизге тапшырманы биз коебуз. Урматтуу токтогулдуктар, урматтуу Болот Турдуевич, же Госрегистрдин башчысы, сиздерге бир аябай таң калыштуу суроо бергим келип атат да. Мына биз азыр Бекмамат Осмонов трассасы дейчи, Бишкек-Ош трассасынын капталында, Госрегистрдин алдында көчө. Ушул көчө менен ушундай келе атабыз. Ушундай көчө менен алдында келе атабыз. Мына заправкалардын арты, жашынакай үйлөр бар, бул жакта бардыгычы. Келе атабыз. Мынакей жолдо келе атабыз. Айдай бериңиз. Анча-мынчасы бул жакта негизи эле мыйзамсыз, бирок мыйзамсыздын дагы мыйзамсыз туу чокусуна могул жерге келип такалдык да бизчи. Жыла албай калдык могул жердечи. Каяка барабыз азыр? Могул жер жабык. Нарагол же көчөгө чыга албай калдык. Ким уруксат берген муну, мындай тосконго? Таң калам да ушугачы мен. Ошо жол издей албай келатам. Баш катырма.
кай жыл эри тозо болду экен бул жерде. Илгери ачык эле басып жүрчүк да бул жердечи. Мына ушундай да болобу, Могул жерде ким тозо болгон ошондо? Кудай сактап, ушундай да болобу, Жолду тозо болду деген. Тез аранын ичинде мындай териштирүү кылыш керек. Кандай болуп калды бул? Жол тозулуп калды ушул бойдон. Достор, көрдүңүздөрбү, бул жер Бөкөнбаев көчөсү, мынакей Ала Белге чыгып кеткен көчө. Бөкөнбаев менен ошондо Бишкек Ош трассасы десем болот да, бул жер кафе экен. Бирок могул жер тозулуп калыптыр деген, бул өтө эле да булчу. Бул өтө эле. Мейли анча-мынчан илгерки коррупционерлер, акчаны сүйгөндөр, жердин касалдары ушун сатты дейилчи. Эми жолду калтырып койбойбу жок дегенде, жолду. Не дейсем, не деген мыйзам бул? Мына достор, бунда жообун издеш керек, издеп табыш керек. Ким сатты, ким жеди, ким ичти. Муниципалдык жол да булчу, муниципалдык жол. Түңүлөзүң. Камаш керек бардыгын, чекесинен камаш керек. Башка жол жок.